Биздин айылдын эли жакшы эле кабыл алып атат. Кызыл чийиндерди өз ыктыярлары менен элдер жылып беришти. Эч кимиси баягы каршылык көргөзүп, тигиндей кылайлы, мындай кылалы деген каршылыктарды көргөзгөн жок. Ошо мамлекеттин саясатын колдоп атышат элдин баары эле. 2 жылдан бери Жалгыз Өрүк айылынын Борбордук көчөсү жасалат деп кызыл чийинден ашкан тургундарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет. Ал аралыкта мыйзамсыз жолго кирип алгандар жылып, жол жасоого даярдыктар башталды. Бул айылда деле башкы пландын жоктугунан көбүн эсе белгиленген сызыктан ашып кетишкен. Жолдор кенен болсо, чоң оор техникалар өткөнгө дагы жакшы болот. Көмүр ташыганга, жана башка чөп ташыганга деп айыл чарбасына тиешелүү ар кандай жүктөрдү ташыганга дагы чоң жардам болот эле. Жол кеңейсе деп элдер дагы кубанычтык менен күтүп атышат ушу дагы. Азыр айылда жасала турчу жол кеңейтилип, бак-дарактар кыйылууда. Андан соң шагылдар төгүлүп, таптоо тегиздөө жумуштары башталат. Убагында мыйзамсыз курулуп, мыйзамсыз тозулуп калган жерлер, бак-дарактар тигилген. Ошолордун баары тең ген план негизинде жергиликтүү эл менен иш алып барып, баары түшүнүү менен кабыл алып, ушу жолдорду кеңейтүү иш алып барып атабыз. Азыркы учурда ушу тамырларын жана мыйзамсыз курулуштардын баарын бузганбыз. Элдин макулдугу менен, баары түшүнүү менен кабыл алды. Азыр чыгарып ошонун баарын чыгаруу учуру бул таштандылардын баарын чыгарып бүткөндөн кийин бул көчөлөргө кум шагыл төгүлүп, көпүрөлөрү баары орнотулуп жасалат. Бул курулуштун каражаты жергиликтүү казынадан каралат. Азыркы таптагы жумуштар соңуна чыккан соң иш башталат. Иният Эргешова, Жакшылык Чортонов, ЛТР Ысык Көл облусу.